Mehrimdүү, ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен баштайм. Жалпы даңаза, мактоо жараткан Аллах Тааланын жалгыз өзүнө гана болсун. Анын мээрими, тынчтыгы, берекеси Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, үй бүлөсүнө, сахабаларына, анан бүгүн ооз бекитем деп жанатан бери сабак күтүп отурган бардык жылуу жүздөрдүн баарына Аллах Тааланын мээрими жана тынчтыгы болсун. Арыбаңыздар, барсыздарбы? Дагы бир жолу кармай турган орозоңуздар, кармап аткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах Таалам кемчилигиз кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы атыр себинбей жыпар жыттанган инсан. Жагымдуу жыттануу үчүн атыр себинүү зарыл. Конок келгенде же конокко барган эркектер атыр себинет, аялдар эмес. Жумага барганда, айт намазга барганда, айтор бир эл көп жерге барганда эркектер жагымдуу жыт себинип барат. Аны пайгамбар сүннөт кылган. Денеңден чыккан жагымсыз жыт оң солуңдагы, алды аркаңдагы инсанды иренжитип койбосун. Андыктан жыттуу себинип баргыла дейт. Аялдардын жыпар жыттуу жыттанышы ал бир гана күйөөсүнө жагынуу үчүн өз үйүндө, өз бөлмөсүндө болуш керек. Бүгүнкү мен сөз кыла турган бул теманын астында чоң бир сабак бар. Өтө чоң бир сабак бар. Аны түшүнүү үчүн башынан аягына чейин сыдырып, кунт коюп угуу керек. Болгон окуя. Канат имраа хаснаа. Келбети өтө келишкен бир мыкты аял бар эле. Ал өзүнүн келбетинин келишкендиги, өзүнүн ажарынын сулуулугу менен көптөгөн эркектерди арбап алчу. Базарда көйнөк материалдарын саткан Абу Бакр деген бир киши бар эле. Аша чапкан таква инсан эле. Ушунчалык жетик таква инсан эле. Кудайдан корккон, эч кимдин укугун тебелебеген, кайсы бир инсандын акысына кол узатпаган, эч бир адамдын намысын бүлүндүрүп бузбаган. Ушунчалык мыкты таква инсан эле. Бир күнү ал базарын жаап, базарындагы дүкөнүн жаап, үйүнө келе жатса, алдынан бир аял тосуп чыкты. Ушунчалык чырайлуу, сулуу. Абу Бакрдын таквалыгын, тазалыгын билген бул аял, мен баары бир бул кишини жолдон чыгарышым керек деп ойлонду. Хаддадатху би фатхи нафсиха. Мен тоскон жолдон өтө албашыңыз анык. Эгерде бир нерсе деп эле бир кыймыл көрсөтсөңүз, анда мен азыр айкырып, кыйкырып, чаңырып, элдин баарын чакырам. Мынол киши мага кол салып, бир жырткычтык кылып, менин намысымды булгагысы келди деймин. Андыктан мен каалаган нерсени жасайсыз. Мен сизге өзүмдүн ушунча арнагым келип атат. Мен сиз менен бүгүн болгум келип атат. Мен мейли балит болсо да, мейли жийиркеничтүү арам болсо да, мен сиз менен бүгүн дал ошол зынага барышым керек деди. А эгерде баштарсамчы деди. Анда баштарсаңыз, абириңизди айрандай төгүп, жалгыз ушул жерде сизди жасабаган ишиңизди жасады деп, кылбаган ишиңизди кылды деп бүтүндөй жар салам. Терең үшкүрүнүп, жерди тиктеп, талаба Абу Бакр ан ятатаххар ва яхтасил. Мен эми азыр базардан келе жаткан кишимен. Базар эми билес чаң, кир, анын үстүнө денем деле көптөн бери жуул элек. Үстүмдөгү кийимди көрүп турасыз. Сизге жагымсыз. Кантем, албетте сиздин талабыңызды аткарганга макулмун да. Бирок
bir suran içemi. Egerde үйүңүздө bir жууна турган bir bölme болсо кирип жуунсамчы, анан мындай bir тазаланып чыксам кандай дейсиз деди. Чакырыгына дароо макул болгон эркекти көргөн бул аял оң жагындагы үйдү көрсөтүп, дал ушул эшикке жүрүңүз деп ээрчитип кирди. Мен даратканага кирейин, bir жеңилдеп, анан жуум тазаланып чыгайын. Макул. Ал учурда аял өзүнүн жатак бөлмөсүнө кирип, төшөктөрүн оңдоп, жыттуу нерселердин себинип, ар түрдүү түмөн кийимдерин кийинип, эркектин делебесин козгой турган нерселердин баарын колдонуп күтүп турду. Бирок Абу Бакыр даратканага киргенден кийин адам акылына келбеген нерсени жасады. Ал жуунганын ордуна заңдап туруп, заңынын бүт баарын денесине шыбап чыкты. Заңдап туруп, заңынын бүт баарын денесине колу жеткен жерге чейин шыбап чыкты. Бул көйнөгүнө деген. Чыксам уруксатпы? Деди ичкериден. Ооба, мен сизди күтүп турам, деп кучак жайып, эшик тушка келген аял эшик ачылгандан кийин маңдайында ушунчалык жийиркеничтүү, ушунчалык коркунучтуу, адам үрөйүн учурган, жыттап анын алдында турай албаган, анын жытынан адам өлүп кала турган деңгээлде балит кишини көрдү. Абу Бакыр, кааласаңыз мен ушундай бойдон сизге барышым мүмкүн. Каалайсызбы мени? Деди эле. Акмак, ит эле ит, кет бул жерден. Мен сени көрүп кускум келип атат. Аны колго кирген нерселерин башка көзгө койгулап чаап чыкты. Абу Бакыр дал ошол кылыгы менен зинадан кутулуп, көчөгө качып чыкты. Үйүнө келгенге чейин кычык көчөлөргө салып чуркап келе жатты. Анча-мынча адамдар. Апей, муну ол жерде bir буруксуган bir жаман заңдын жыты жыттанып атабы? Деген гана адамдардын үнүн угуп калбаса, алардын өңүн көргөн жок. Ушунчалык катуу чуркады үйүнө. Үйүнө чуркап келип, дароо үйүнө кирип, жуунчу бөлмөгө кирип, таптаза болуп жуунуп, титиреги калбай, сыртка чыгып алып, үйүнө кирип, бөлмөсүнө кирип алып, айыбай ыйлап, буркурап, саждага барып, Аллах Тааладан зинадан куткарганына ушунчалык шүгүр айтып, саждадан башын көтөрбөй, көпкө чейин сажда кылды. Ошентип жатып уктап калды. Уйкусунда ал bir түш көрдү. Ал bir үндү укту. Yaqul lahu innahu fa'al ma lam yaf'alhu ahad. Түшүндө бул эч ким жасабаган эң мыкты ишти жасады. Fatayyabat rihu fi dunya wal akhirah. Анын денесинен чыккан жагымдуу жыпар жыт дүниөнү буркуратып жыттантып атат го, деп кадимкидей үн угулду. Качан гана ал уйкудан туруп көчөгө чыкканда элдин баары Абу Бакыр, токтосоңуз, сиз менен дагы бир учурашып алсам болобу? Деп колун кармап, учурашкандан кийин алаканын ар бир адам мурдуна алып барып, өмүрүмдө мындай жыт жыттаган эмесмин, каяктан алдыңыз бул жытты деп бүт баары сурашты. Базарга барганга чейин элдин баары ээрчип алышты. Аял эркек дебей бүт баары. Эч нерсе себинген эмесмин. Жок, эч нерсе себинген эмесмин деди. Базар жыпар жытка толду. Кийинки түндө дагы түш көрдү. Сен зинадан, жанагы сойк аялдан өз заңыңды денеңе шыбап, зинадан өзүңдү куткарып, зинадан качкандыгың үчүн мен сени өмүрүңдүн аягына чейин ушул жыпар жыт менен аңкытып жашатам деди. Мындай үндү ал түшүндө укту. Болду, ошондон кийин ал кайсыл жерде болбосун жыпар жыт аңкыган инсан болду. Анын аты эми Абу Бакыр ал-Мискию деп аталды. Жыпар жытчы Абу Бакыр. Жыпар жыт аңкыган Абу Бакыр. Ал учурда Абу Бакырлар көп болгон. Балким Абу Бакыр узун, балким Абу Бакыр кыска, балким Абу Бакыр аксак болгон. Ал эми кайсыл Абу Бакыр деп сурашканда, жанагы жыпар жыттанган Абу Бакырчы деп отуруп, анын аты Миск жыттанган Абу Бакыр деген наамга конду. Муну менен мен эмнени айтмакчымын? Зинадан баш тартса,
insan. Aramdan baş tartsa, Allah аны adal менен сулуу кылат. Арактан baş tartsa, Allah аны adal суусундук менен суусун кандырат. Тамекиден baş tartsa, Allah аны мисвак менен, ден соолугуна пайдалуу эң мыкты нерселер менен сыйлайт. Эгер ал уурлуктан baş tartsa, Allah аны туурлук менен сулуулайт. Көрдүңүзбү? Зинадан baş tartsa, Allah аны эң мыкты аял менен, эң мыкты перзенттер менен, эң мыкты күч-кубат менен сыйлайт. Андыктан ыйык Рамазан айда пайдаланып, мен зинадан алыс болууга чакырат элем. Ыйык Рамазан айдын өтө сыйлуу ай экенине карабастан кээ биркилер түнкү убакытты дагы, күндүзгү убакытты да өткөрүү үчүн сыналгыда ар кандай тасма көрүп калыш ыктымал. Андыктан мен ошондой тасмаларды көрүп, убактысын өткөрүп, тутуп аткан орозосун бузуп алуу деңгээлине жеткенге чейинки тасмаларды көрүп аткандарга мен ушундай чакырык таштайм. Келиңиздер, сиздер да дал ошол жипар жыттанган, же болбосо жипар жытчы Абу Бакырдай болгонго жетишесиз. Никеленип үйлөнүү, зинадан алыс болуу бул иффа, бул викая. Иффа деген пакизалык. Кыргыз элинде ушундай, кыргыз тилинде пакиза деген сөз бар. Пакиза деген ал дененин тазалыгы жөнүндө сүйлөбөйт. Пакиза деген сөз ал намыстын тазалыгын билдирген сөз. Пакиза деген ал ар намыстын тазалыгы. Намыстын тазалыгы жөнүндө болгондо пакиза деген сөз колдонулат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн бир хадисинде мындай деди: "Я ма'шара аш-шабаб, эй жаштар жамааты, ман истада минкумул ба'ата фальятазавваж, араңардан кимдир бирөө үйлөнүп, жубайын материалдык жактан, моральдык жактан, физикалык жактан, имани жактан камсызданганга жетишкен болсо, анда үйлөнгөнүңөр сөз түрдө зарыл үйлөнүшүңөр керек. Фаиннаху анкана ушул үйлөнүү агадду лил басар. Көздү арамдан тыят, арамга тиктебейсиң, өзүңдүн жубайыңа гана тиктеп каласың. Ва ахсану лил фар, жыныстык мүчөнү зинадан коргоп калат. Ва ман лам ястати, а эгерде кимде ким үйлөнгөнгө чамасы жетпесе, же калыңын төлөгөнгө, же махрын төлөгөнгө, айтор кайсы бир нерсесини кем болуп үйлөнгөнгө чамасы жетпей атса, анда айтар насаатым деди пайгамбар. Фаалайхи бис-саум, ал орозо тутсун. Мына биз кармап аткан орозону кармасын. Мейли ыйык Рамазан айдын 30 күндүк орозосун кармасын, андан кийин нафил орозолорду такай кармап турсун. Ошол кармаган орозосу фаиннаху лавижа, ал үчүн эң мыкты калкан, эң мыкты жүгөн, эң мыкты тосмо. Көрдүңүзбү? Не бир укмуш мыкты насаат айтты. Анткени орозо кармаганда адам баласынын кумардануусу, кызыгуусу басаңдайт, төмөндөйт. Эми ушул пакизалыктын фазилети. Аллах Таала аятта эмне деди экен? Бир тыңдап көрбөйлүбү? Сиз бул жөнүндө уккансыз. Жада калса окуп да көргөнсүз Курандан жана башка хадистерден. Пакизалыктын, намыстын аруулугу, тазалыгы жөнүндө ал мындай айтылат. Намыстын пакизалыгы dünya ahirеттин ийгилиги. Аллах өз аятында Субханалла: "Кад афлахал муъминун, аллазина хум фи салатихим хашиун." Чындап, аныгында муъминдер ийгиликке жетишти. Аныгында муъминдер афлах кутулду, ийгиликке жетишти. Ийгилик деген алар бейишке кирди. Бейишти колго киритип алды. Демек алар бейишке жолдомо алды. Кимдер? Кайсы муъминдер? Кайсы топко киргендер? Эми Аллах Таала аларды эсептеп айтып жатат. Аллазина хум фи салатихим хашиун. Ал бейишти колуна кириткендер, бейишке жолдомо алгандар, алар намазында хушуъ менен, калчылдоо менен, титирөө менен, коркуу менен окугандар. Ошолор бейиштик болду. Валлазина хум анил лагви му'ридун. Да кимдер десе, алар өздөрүн ибадаттан аларды кыла турган бекер поз, шылдың, маскара оюндардан жана сөздөрдөн
кыймыл-аракеттердин өздөрүн тыйгандар. Дагы кимдер? Валладина хум лиз-закат фаилун. Байлыгынын зекетин ичи оорубай жарды кедейлерге, жетим жесилерге бергендер. Угуп туруң эми. Акыркысы. Валладина хум лифуружихим хафизун. Жыныстык мүчөлөрүн зинадан тыйып калгандар, токтотуп, тосуп калгандар, дал мынашулар бейишке жолдом алды дейт. Мынеке, намыстын пакизалыгы, ар намыстын пакизалыгы ал бейишке жолдомо. Бейишке жолдомо. Сабакты аягына чейин уксаңыз, таң каларлык сөздөрдү угасыз. Угуп туруң. Ал-иффа бул намыстын пакизалыгы, тазалыгы себебун ли магфирати зунуб, күнөөлөрдүн баарын кечиришине себепчи. Анткени кимдир бирөөнүн намысын булгабайт да ал. Бирөөнүн намысын булгагандан ал өтө алыс. Караңыз. Алла өз аятында стамбилла وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا صدق الله العظيم. Жыныстык мүчөлөрүн зинадан сактап калган эркектер жана аялдар. Аллах Тааланы аябай көп эсепсиз зикир кылган эркектер жана аялдар. Аларга Аллах Таалам өз кечиримин даярдады. Аларды Аллах Таалам кечирди. Болуп көрбөгөндөй кечирди. Анан ва ажран азима, Аллах аларга өтө чоң улуу соопторду жазды. Аллах кечирди күнөөлөрүн, жана улуу соопторду жазды. Кимдерге? Жыныстык мүчөлөрүн зинадан сактаган эркектер менен аялдарга. Эмне үчүн ушул жыныстык мүчөлөрүн зинадан сактаган эркектер, аялдар дегенден кийин анан Алланы көп зикир кылгандар деп атат. Демек, Алланын атын атап зикир кылыш үчүн, же намазды тикелеп тургузуп окуу үчүн эң ириде зинадан сактаныш керек. Кайсы бир инсан көзү менен көрүп зина кылат, кайсы бир адам мурду менен жыттап зина кылат, көчөдө басып бара жаткан аялдын жытын жыттоо менен. Кайсы бир адам тили менен зина кылат, кайсы бир адам колу менен зина кылат, кайсы бир адам жыныстык мүчөсү менен зина кылат. Дал ушул зиналардан токтогон инсан, өзүн токтото алган инсан, ал намазды Аллах каалагандай жана Аллах буйругандай тургуза алат деген түшүнүктү берип атат. Көрдүңүзбү? Намаздан инсанды тыйып коя турган. Мейли намаз окуп атат бир инсан, бирок ол кусулук окуйт. Намаз башталгандан аягына чейин ою оңго, санасы санга бөлүнүп, намаздын кай жеринде жүргөнүн да билбейт. Анткени анын кайсы бир мүчөсү зинада. Жаман тасманы көрөт. Жаман тасманы бирөөгө WhatsApp аркылуу бөлүштү, шылдыңдады, көрдү. Демек, ушунун өзү ал инсанды зикирден тыят деп атат. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн Аллах Таала бул жердеги зикир деген сөздү зинадан кийин келтирип атат. Зинадан өзүн тыйган инсанга Аллах Таалам намаздын, зикирдин рахатын берет деген түшүнүк. Бул намыстын пакизалыгы, тазалыгы улуу Аллахтын чакырыгы. Эмне деди Аллах? Астагфирулла. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Sadaqallahu azim. Allah пайгамбарыбызга айткын муъмин эркектерге. Эң алгач алар көздөрүн жумсун. Көздөрүн тиги чочун аяларга тиктебей жер карасын. Карап туруң, угуп туруң. Ва яхфазу фуружахум, жыныстык мүчөлөрүн зинадан сактасын. Карабайсызбы? Инсандын жыныстык мүчөсүн козгоочу нерсе анын көзү деп атат. Кайсы бир аялга тигилип, тиктеп, кайсы бир мүчөсүнө тигилип, сайылып тиктөөнүн өзү анын жыныстык мүчөсүн делебесин ойготуучу нерсе деп атат. Көзүн жумса деп атат, анын жыныстык мүчөсү дагы сакталат. Дал ушинтип көзүн чоочун аялдарга тиктебей жумуп жүрүүсү, жыныстык мүчөсүн, анын делебесин козгобой турган нерсе. Дал ушул азкалахум, алардын жүрөгүнүн намысынын тазалыгы. Жүрөгүнүн тазалыгы, оюнун, ниетинин тазалыгы, намысынын тазалыгы.
Innalloha xabirun bima yasnaun. Bilip koygula. Allah emne jasarыңарды, жана эмне жасап койгонуңарды, жана эмне жасап жатканыңардын баарынан кабардар. Намыстын тазалыгы, пакизалыгы бул байлыктын ачкычы. Байлыктын ачкычы. Allah öz ayatında savundu mınday dedi. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Sadakallahul azim. Üylönüge kudreti jetpey, üylönüge çama çarkı jetpey turgandar, alar Allah taraptan Allah'tın ırayımı, jardamı kelgiçekti, namısına bekem bolup bulgabay turup tursun. Dep Allah şunda ayet çürdü. Subhanallah. Namыстın tazalığı baylıkты çakırat dep atadi. Намысың деле сактап турсаң, мен тараптан сага сен ойлобогон суммадагы байлык, сен ойлобогон эшиктен, сен кылбаган кыймылды, сен ала аракет кылбасаң деле, бир жер чукуп эмгек кылбасаң деле келет деп атат. Болгону намысыңды сакта. Кээ бир адамдар бар да эми намысын сатып жан багып аткандар. Анын тапкан акчасы анын эч качан кубанычына жумшалбайт. Анын арам ишине, арам оюна, анын дартына, анын үйүнүн өрттөнгөнүнө эч качан кубанычына жумшалбайт. Анын ыйына, анын өкүнүчүнө гана жумшалат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: зина бул кедейликти чакырат. Намыстын булганышы ал кедейликти чакырат, байлыкты кетирет деген. Намыстын тазалыгы менен инсан эң улуу даражаларга жетет. قال الله تعالى في حق سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. Allah Teala Yusuf peygamber jönünde mınday dedi. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله العظيم. Yusuf al özün zinadan korgop saktap kalganlık üçün Zulayha enemiz ağa kançalık özünün aşıktığın, özünün sүйүүсүн, махабатын даңазалап, арзып, айтса дагы болбой, аркасынан кубалап барганда, муну жакасы жыртылып калганга чейин эшикке барып, ачып, чыгып кеткенге чейин шашылып, чоң хан сарайдан чыгып кетти. Зинадан өзүн сактап калды. Зинадан, бузукулуктан, аягы суюктуктан, жаман эстен сактап калды. Албетте ал мин ибадинал мухласин. Бизге ибадатын чын жүрөктөн берилип жасаган бенделерибиздин катарында деди. Караң, ошол зинадан качкандык үчүн Аллах анын даражасын мага дитин коюп, жүрөгүн арнап, ибадатын кунт коюп, калыс мен үчүн жасагандардын катарында бул деди. Караң, зинадан эле адам баласы өзүн сактай кое турган болсо, анда орозосу дагы, намазы дагы эң жогорку деңгээлде kabul болады. Bil-iffa tukhalif men seleka tariqal halak. Намыстын пакизалыгы, тазалыгы менен кыргынга учурай турган жолго түшкөн адамдардыга карама каршы жашайт. Аллах өз аятында Estağfirullah. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Wallahu yurid an yatuba alaykum. Allah silerdin kılgan tobаңарды kabul kılıp silerdin günahlarını keçirgisi kelip atat. Ve yuridu allazina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Allah zina joluna түшкөндөрдү erchip ketip atkandardı biraz oңго burulup жакшы жолго buruluunu kaalap atat deydi. Karabaysызбы? Allah şunçalık kaalayт. Zina joluna ketip atkandарды Allah Taala şunçalık kütöt. Ушул жака эле бурулса, ушул жака эле бур кичинекей бурулса менин жолума түшөт эле. Ушул жака бурулса мечитти көрүп калат эле. Тияка бурулса эле бир жакшы адамга жолугуп зинадан кутулуп калат эле деп Аллах шунчалык себептерди берет. Машинасы менен зинага кетип бараткан кишинин машинасы бузулуп калат. Ай, бузулуп калды, тезирээк барышым керек деп ал аны токтотуп коюп, дагы бир такси көтүрүп кетиши мүмкүн. Андан анын дөңгөлөгү жарылып калса, бир достунун машинасы менен дагы кетиши мүмкүн. Көрбөйсүз, Алла Таала ушунчалык чакырып атат. Токтотуп коюп атат.
бузуп коюп атат, бөгөт коюп атат. Дал ушинтип Аллах Таала ошол жолдон бургусу келе берет деп атат. Кыргынга түшө турган жолдон Аллах Таала бургусу келе берет. Бул эмне десе, бул намыстын пакизалыгы. Намыстын тазалыгын ушинтип Аллах Таалага даңазалып көрсөткүсү келип атат. Эмнеге? Анткени анын атасы апасы анда жолго барган эмес да. Анын атасы менен апасы зина жолуна барган эмес. Дал ошон үчүн Аллах Таала аны атаң таза болчу сенин, апаң таза болчу да сенин деп аны ошол жаман жолдон бургусу келип атат Аллах Таала. Бирок ислам алымдарында сөз бар да, зина бул карыз. Атаң жасаса, же апаң зина жасап койсо, сөз түрдө ал үй бүлө мүчөлөрүнүн бирөөсү ата энеси жасаган зинанын карызын төлөйт. Кандай жасаса, ошондой төлөйт. Кудай сактасын. Качан десе, эгерде ошол зина жасаган ата менен эне тооба кылбаса. Намыстын тазалыгынын дагы бир мартабасы Тазман жанна ардуха самавати вал ард. Кенендиги асман менен жердей болгон бейиш кепилденет. Бейиш кепилденет, кагылайындар. Намыстын тазалыгы, ычкырдын бекемдиги. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзүндө мындай деди. Мен yazman li ma bayna lihyay wa ma bayna rijlay adman lahu al-janna sadaqa Rasulullah. Пайгамбар айтты, ким мага эки жагынын ортосундагы сөөгсүз тилге, эки санын ортосундагы сөөгсүз этке сактаймын, бекем кармаймын, бошотуп жибербеймин, эч кимдин намысын булгабаймын деп кепилдик эле берсе, мен ошол үммөтүмө бейишке жетелеп өзүм алып келүүгө кепилдик берем деди. Субханалла. Эки жагын ортосундагы сөөгсүз эт ал тил, эки санын ортосундагы сөөгсүз эт ал жыныстык мүчө. Ушул экөөнү эле сактап калсаң, мен бейишке жетелеп келем деди. Тил менен кимдир бирөөнүн этин жебейсиз, жыныстык мүчө менен кимдир бирөөнүн намысын булгабайт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадиси мыкты айтылган. Пайгамбар эмне деди? Ида саллатил мар'a خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت صدق رسول الله. Qaysi bir ayal 5 vakt namazın uçuruna turguzsa, bir жылда Ramazan ayın толық кыйшайыпсыз орозо tutsa, албетте себепти өлүп болуп калбаса. Үчүнчүсү караң, хафизат фаржаха, намысын сактаса, ала жипти аттабаса, күйөөсүнүн көзүнө чөп салбаса. Төртүнчүсү, атаат заужаха, күйөөсүнө баш ийсе. Ушул төртөө өз нугунда аткарылса, анда кыйла ага айтылып калынды. Буйрук өкүм чыгарылып калынды. Жакында чыгарылат деген жок пайгамбар. Чыгарылып калынды. Аллах тараптан ода берилип өкүм чыгып калды. Кыяматта ага бейиштин эшигин каалагандарынан ачып эркелеп кир деп айтылып калынды деп атат. Көрдүңүзбү? Ушул жерде 5 вакыт намаз, анан орозо, анан намыс жөнүндө сөз болду. Ушул үчөө бирдей аткарылып, бирок төртүнчүсү күйөөсүнө баш ийбесе, ал өкүм жок. Караң. Андыктан 5 вакыт намазын окуган аял жылына ыйык Рамазан айда кыйшаюусуз, шылтоосуз туткан аял намысын да сактай алат, ал күйөөсүнө да баш ий алат деп аткан түшүнүктү берип атат. Албетте намаз окуган аялдар бар, бирок күйөөсүнө баш ийбейт. Демек анын окуган намазы жөн гана спорттук көнүгүү. Ошон үчүн ал күйөөсүнө баш ий албай атат. Башындагы намаз, эң аягындагы күйөөсүнө баш ийүү. Намаз кимге баш ийдирип атат? Аллахка баш ийдирип атат. Аллахка баш ийген аял ал күйөөсүнө да баш ий алат. Намазын Аллахка баш ийип, мыкты ыхлас менен сажда кылган аял ал кыйшайсыз орозо тута алат. Орозосун туткан, намаздан эң мыкты заряд алган аял ал намысын сактай алат. Ушул үчөөнү таза өз нугунда жипке тизилген шурудай аткарган аял ал күйөөсүнө баш ий алат деп атат. Күйөөсүнө баш ийген инсан, аял ал ушул
бейіштен ушинтип кире алат. Демек күйөөсүнө баш ие албаган аял кандай аял десе, ал намазын эл көрсүн окуйт эле. Орозосун ал чындап тутпайт эле, анын туткан орозосу диета катары кабылданат. Демек ал намазын сактай албайт. Ал-аффа таж ва изза ва карама. Чындап намыстын тазалыгы ал чындап бермет тажы. Кагылайындар. Намыстын тазалыгы эркекте да болсун, аялда да болсун, ал накта элге көрүнгөн баштагы бермет тажы. Же болбосо изза, ал кадыр барк. Карама, ал сый урмат. والناس قديما وحديثا يفتخرون بالعفاف. Чындап айтканда, илгерки замандагы, атам замандагы биздин бабаларыбыз азыркы деле таквалыкты, ошол улуулардын учугун улап, алардын чыйырынан изинен басып келе жаткан, мыкты салтты карманган, дин менен ыйман менен азыктан жашап келе жаткандар, алар чындап намысы менен сыймыктан алат. Менин намысым таза дейт. Мисалы, İbrahim ibn Abi Bakr ibn Ayyash деген tabi'in. Bul tabi'inlerden. Yaqul, şahidtu abi, atamdı öz gözüm menen gördüm. Qaragıla. İbrahim ibn Abi Bakr ibn Ayyash деген. Ayyash ulu Abu Bakr, anın ulu İbrahim деген. İbrahim деген kişi aytып жатат. Atamdı öz gözüm menen orup ölüm töşөгүндө жатканда ulam basаңдап бара жатты. Араңган эдем албатты. Фабакайт. Жанымда отуруп ушунчалык өкүнүп ыйладым. Ата кетип каласызбы деп ушунчалык өзүмдү өзүм ургулап ыйладым. Атам бир күчтөп туруп, факал я буная. О, кагылайын уулум. Карагыла, атанын акыркы деминдеги сөзү. Ла илаха иллаллах, Мухаммадур Расулуллах дегенден кийин айткан сөзү. Улум, мә юбкик. Неге ыйлап атасың? Кагылайын улум. Ата сизге ыйлап атам, айнанайын ата. Эртеңки азыркы бара турган жериңиз кандай болот? Деп ыйлап атам деп шунчалык атама боорум орду. Атам мага тигилип, жылмайып туруп, өлүм төшөгүндө жаткан атам мага жылмайып туруп, "Я бунай, фама ата абук би фахишатин qat." Сөздү караң. Кагылайын уулум. Кайгырба. Атаң намысын эч качан булгаган эмес. Атаңдын намысы таза. Андыктан мен Аллахтын алдына жүзүм жарык барам. Ла илаха иллаллах, Мухаммад Расулуллах деп жан берди деп атат. Карагыла. Өмүрүнүн аягында дагы баласына өзүнүн намысынын тазалыгы менен мактанган. Жада калса, өмүрүнүн аягында баласына намысыңды мага окшоп таза карма деп унутулгус сабак берип кете берди. Карабайсызбы? Намыстын тазалыгын алар чыныгы Алланын алдына баруучу жарык жүз деп билишкен. Өлүм төшөгүндө жатып ушинтип атат. Не деген сыймык, не деген кадыр барк, не деген бермет тажы баштагы. Баласына эч бир жерде айтылбаган, эч ким бере албаган сабакты акыркы көжүрмемдерде сабак берип атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям афифун мутааффиф, намысына бекем, намысын сактай билген, намысы таза деп муну айтты. Кыяматта Алланын аршынын көлөкөсүнөн башка эч бир көлөкө болбогон күнү. Алланын аршынын көлөкөсү деген Алланын өзү берген рахатынан башка эч бир рахат жок болгон учурда, дем алуу, эс алуу болбогон учурда Аллах кээ бир инсандарга эс алуу берет. Жети түрдүү инсандарга деди. Ошонун бирөөсү ражулун даату имраа зату мансиб ва жамал. Өтө ашкан сулуу, ай чырайлуу, келбети келишкен, тектүү бир аял бир кишини жүрү мен менен зина кылчы деп чакырса, ал анын чакырыгына баш ийбей, инни ахафуллах, мен Кудайдан корком, намысыма бекем болушум керек. Жок, мен андайга барбаймын. Канчалык сулуу болсоң да, мага акча төлөсөң да,
Meni emне kılsaң kıl, bирок men bul işke barbayмын деп зinadan өзүн тыйып койгон эркекти Аллах Таалам кыяматта адамдар кара териге жамынып кыйналып жаткан учурда аны эс алдырат деди. Көлөкөсү деген эс алдырат, ырахаттандырат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам "Ма таракту бa'ди фитнатан адарра ala rijal минан ниса". Садака Расулуллах. Мен өзүмдөн кийин эркектерге аялдардай фитна, азгырык таштаган жокмун. Аялдан өткөн азгырык таштаган жокмун. Андыктан дүниеде аял деген азгырыктан эле этият болсоң, анда сенин намысың пакиза, намысың таза боюнча Аллах Таалага жолугасың деген. Сөзүнүн аягында Анас ибн Малик, Аллахдан разы болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын кызматкери Анас, Аллахдан разы болсун. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деди деп баштады. Пайгамбарыбыз "Хуффатил жанату бил макари". Бейиш өтө кыйын нерселер менен, оор нерселер менен, жагымсыз нерселер менен оролгон. Бейиш инсандын нафсине жагымсыз нерселер, инсандын каалоосуна жагымсыз нерселер менен оролгон, курчалган. Суук күндө дарат алышың керек. Эртелеп элдер татуу уйкуда турганда уйкуну бузуп турушуң керек. Мечитке жөнөшүң керек, азан айтышың керек, намаз окушуң керек. 5 убак намазда жайын кышын дарат менен болушуң керек. Чыла болобу, ызгар болобу, кар болобу, жан болобу, шамал болобу, намаз окушуң керек. Сапарда болосуңбу, үйдө болосуңбу, каерде болбосун намаз окушуң керек. Кандай балда болбосун орозо кармашың керек. Өзүңдүн колдоруңду кабарт бешенеңден кара төр төгүп, териң тескери сыйрылып, тапкан киргизген кирешеңден жетимдин жесин акысын беришиң керек. Дал ушундай нафска жагымсыз нерселер менен бейиш курчалган деп атат. Ошону жасасаң, анда сен ошол курчалган нерсенин баарын басып өтүп бейишке кирдиң. А бирок хуффатин нару биш шахават, тозок өтө нафска жагымдуу нерселер менен курчалган. Ушинтип эле жасасаң, тозокко кирип кетесиң. Тигин ушинтип кармасаң эле тозокко кирип кетесиң. Зина менен, арак менен, уурлук менен, ушак айың менен, гыйбат менен, имиш жана башка айтор бүтүндөй жаман нерселер менен нафс тез алданып кетчү, адамдар тез азгырылып кетчү нерсе менен тозок оролуп калынган. Биз эч качан намысыбызды булгабайбыз. Буюрса биз дагы жанагы сөздүн башында айтылгандай Абу Бакр ал-Миски, атыр себинбей жыпар-жыттанган Абу Бакр сыяктуу намысыбызга бекем болобуз. Аяттарга садака Аллахул азим, хадиске садака Расулухул карим. Кармаган орозоңуздарды Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Кайрадан эртең дал ушул учурда сиздин үйүңүздө жолукканга чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.